Бүгін 3 жыл иштеп 3 насаат алган жигит тууралуу, жигиттин хикаясы, окуясы тууралуу сүйлөшөбүз. Кичине узунураак болгонуна байланыштуу кичине сабыр кыласыздар. Албетте бул нерседе сабак бар, хикмат бар, хидаяттын жолу бар. Айылдардын бир кезинде атасыз калган жетим бир жигит азыркы учурда дагы бар. Биздин мекендеги досторубуз, кошуналарыбыз болсун, Орусияга барышат, Америкага барышат, ар жерлерге иштеш үчүн барышат. Эмгек кылып, 1-2 жыл кызмат кылып, иштеп өзүнүн бир баягы бутка туруп алуу системасы бар го, ошондой нерсе бар го. Ошондой нерсени мурда дагы болчу экен. Айылдарда, аттарда, эшектерде шаардан, айылдан шаарга жумуш издеп барышчу экен. Бул жигит дагы мен дагы апамдын дуасын алдым. Карындаштарым колдон келишинче дас дегени, кол дегени, ромал дегени фарсча да сөзсүз, бул ромал дегени, жоолук дегени, кол жоолук дегени, ошондой кол жоолуктарды тиги берип, акылдуу кеңештерин айтып, апам дагы ак батасын берип, кырсыктан алыс болсун, кайгыдан алыс болсун, кубанычка жакын болсун, терең ойлуу болсун, көңүлдүү болсун, арам иштен алыс болсун, адалга жакын болсун деген даталарын берип, дуаларын берип, мени сапарга узатты. Досторум менен кетип жаттык. Жолдо бардык, жол жүрдүк, мол жүрдүк, токойлордон ар кандай хикматтуу, сырдуу, хикаялуу жерлерден өттүк, шаарга жетип келдик. Ал учурда эми поезд деген, самолет деген болгон эмес да. Бирок ошол учурлар кандай жыргалуучулар экен деп коем да мен өзүмчөчү. Себеби самолет жокто, жерден жүрөсүн, канчалаган тоолордон өтөсүн, токойлордун ичинен өтөсүн. Кызык да, кызык. Өзгөчө бир аура, өзгөчө бир сырдуу жолдор да. Ал жерден өтсөң кандай бактылуусун да, чындыгында. Мурда ажыга барыптыр, 90-99 жылдары ажэм башталып ачылып келаткан учур болгон да. Ошол учурларда бул ажыга барып келиптир. Ажы деген жер бар экен, ушундай нерселер болот экен деген нерселер эми кулагына чалдыгышты баштаган да. Ажыдан кесе мынтип паластар менен жолдорго тосуп алып ошентип өзгөчө жерге барып келди деп. Азырчы. Азыр бул техника өнүктү. Японияда азыр саатыга Бишкек Ошко 1 саатта жете турган поезд ойлонуп табылды. Эмнегедир аралыгыбыз алыс, бирок көңүлүбүз ошол бойдан. Макул, хикаяга кайталы. Бул жигит дагы ошентип шаарга чыгып келди. Шаарга жетип келгенден кийин достору өздөрү өз алдынча иш издешти баштады. Бул жигит дагы өзүнчө жумуш караштырышты, издешти баштады. Ар жерге барды. Ар кандай реклама иштерди көрдү. Жумуш эч табылбай койду. Күндөрдөн бир күн жолдо бара жатып, бир жигит кишиге токтошо кетип, китептери чачылып кетет. Ага жардам берейин деп, жардам берип, сен кайдансың? Салам алейк башталат. Мен ушундай айылдан келдим, мага жумуш керек. Сен анда түз барып, оңго бурулуп, 5-чи номердеги 5-чи сандагы китепканага кирсең, ошол жерде сага жумуш берет деди. Аны айтканын кылып түз барып, оңго бурулуп 5-чи сандагы китепканага кирдим. Кирсем, ак сакалдуу, нур жүздүү бир аксакал отуруптур. Аксакал мага жумуш керек. Макул, мен сага жумуш берем. Айлыгыңа 1 тыйын берем. 1 тыйын? 1 тыйын бересизби? 1 күнүгөбү? Жок. 1 жумагабы? Жок. 1 жылгабы? Ооба. 1 жылда 1 тыйын берем. Айлыгы ушул. Ага кошуп 1 насаат айтамын. 1 тыйынга кошуп 1 насаат айтамын деди. Бул 1 тыйын болбойт, мен ата-энеми карашым керек, бир туугандарым карашым керек. Бул айлыгыңыз өтө аз, мага болбойт деп, баягы кайра кайтып кетет экен. Үйгө барып, оң жака жатса да, сол жака басса турса айтор, баягы иш жумуш ойнан кетпей койот экен. Бул аксакал айтып жаткан жумуш кандай?
Ақсақал айтамын деп жатқан насаат қандай? Бәлкім мені миллиардер қылып жібере тұрған насаат айтады бәлкім. Бәлкім ошол насааты менің жашоомду өзгөртүп жиберер. Бәлкім ошол насааты менен менин жашоомдун нугуна келер деген ойлор тынч койбой койду мени. Макул, 1 жыл иштесем иштейин деп, иштейм деген жүрөлгө менен китепканага келдим. Ақсақал, мен шартыңызга көндүм, 1 тыйынга ыраазымын, насаатыңызга ыраазымын, иштешти баштайын. Не иш кылам? Китепкананы карайсың, китептерди тизесиң, келген адамдарды күтүп аласың, бош убакта китеп окуйсуң. Макул. Китепканада иштешти баштадым. Бош учурда китеп окуйм, китеп окушты үйрөнгөндөн кийин жаш балдар келип калса аларга китеп окушты үйрөтөмүн, китепкананы тазалаймын, чаңдарды тазалаймын. Ошентип күндөрүм өтүп, күндөр жылдарга айлар алмашып, ошентип 1 жылым көздү ачууга чейин өттү. Ақсақал күндөрдөн бир күн чакырып, "Оолум, мына 1 жыл болуп калды. Мына сенин айлыгың" деп туруп 1 тыйынды берди. 1 тыйынды колума берди дагы. Сага айта турган насаатым: өзүң билбеген жерге баспа. Өзүң билбеген жолго, өзүң билбеген жерге кадам койбо деди. Күйбөгөн жерим күл болду. Bundan жакшыраак хикматтуу бир насаат чыкса керек десем, бул мен билген нерсени айтты го деп жүрөгүм ооручту баштады. Бирок билдирбедим аксакалга. Тыйынды алдым, аксакал мен иштебейм, мен кеттим дедим дагы, чыгып кеттим. Жолдо барып, ойлонуп, басып кетип жатып, эмнегедир китепкана мени өзүнө тартышты баштады. Чыктым, жумуш издедим, башка кылдым, таппадым. Китепкана жүрөгүм тарта берди. Ошентип кайра китепканага келдим. Аксакал дагы иштейин деп атам. Бирок макул иштесең болом, менин бир насаатым, бир эле тыйыным бар, бере турган айлыгым. Иштей бересиңби? Ооба, иштей берем агай. Аксакал, ата. Макул ана деп дагы 1 жыл башталды. Жумушум башталды, жумушумду кылып жаттым. Ошентип күн ара 1 жылым дагы өтүп кетти. Аксакал, 1 жыл болуп калды, улум, мына 1 тыйын сага айлыгың. Сага экинчи насаатым: аманатка кыянат кылба. Сага аманат берилсе, ага кыянат кылба дейт. Аксакал, не деп атасыз сиз? 1 жыл сизден жакшыраак бир насаат чыкса керек деп күттүм эле. Не деп атасыз? Не деп булжурап атасыз? Ушундай дагы насаат болобу? Буну бардыгы билет го. Макул, энди болам. Мен экинчи жолу кайталап эскерткен адам болуп койдум да, эми сага эгер билген болсоң дейт да. Болду, иштебейм, мен кеттим деп чыгып, аяка басат, бияка басат, жумуш таппайт. Акыры кайра китепканага кайтып келет. Улум, келдиңби? Келдим ата, иштейм. 3-нчү жылда иштеп көрөйүн, макул. Болбогон үмүтсүздөн үмүт чыгарып дейт го, чыкпаган жандан үмүт дейт го. Ошол сыяктуу иштей берейин ата 3-нчү жылдагы. Деп ишке кирип, дагы 3-нчү жыл иштешти баштады. Сааттар күндөргө күндөр, айларга айлар, жылдарга алмашып, 1 жылым көз ачып жумга чейин өттү. Бирөөдөн сурап калам, мен азыр 25 жашка чыккан бир агабыздан сурасам, өмүрүңүз кандай өттү десем, 25 жашка чейин иним өмүр ушундай тоого чыгыш экен дейт. Тоого чыкканда кыйналып жай чыгасың да, 25тен кийин паска түшүш экен дейт. 25 жашка чейин өмүрүм өтө жай өткөн, 25тен кийин шу өттү, баягы тоодон түшкөн сыяктуу өтө бат өттү дейт да. 3-нчү жылыбыз өттү дейт. Аксакал чакырып, улум, ыраазы бол, мына 1 тыйын. 3-нчү насаатым сага: өзүң барбаган жерге аялыңды жибербе. Өзүң барбаган жерге аялыңды жибербе дейт. Бул кандай эме дегениңиз бул эми? Аксакал, эми чындап мен иштей албаймын. Бул насааттарыңызды билет элем мен. Мен кетем айылга эми, 3 жыл болду эми, кетем. Не болсо болду. Апамды сагындым. Ата-энемди карашым керек.
Макул анда улум, айлыга барсаң, жакшы бар. Мына айлыгың бир тыйынды берди. Мына 2 нанды алып ал. Оромолго оролгон 2 нанды алып ал. Бул аманат сага, апаңа жеткез. Апаңа менден аманат dedi. Ушунчалык ичиден сөгүнүп, бакырып, аксакалга муштап бергиси келди. Ушундай дагы жадный, ушундай дагы бакыл, ушундай дагы ичи тор адам болобу? Эми аманат деп 2 нанды берип койду апама. Мен мунун 3 жыл кызматын кылган элем, дейт да. Ошол учурда бардык тарапташтары, достору, шериктери шаардан тапкан тыйындарын бардыгын алып айылга кайтышты баштады да эми. Бул дагы аттарда өзүнүн атында айылга кайтышты баштайт экен. Жолдо келип жатып бир чоң бир көлмөк аралаш дарыя чыгат экен көздөрүнүн алдынан. Бирок анда көпүрүк жок. Көлмөк бул жер тайыз жер, баткак эмес деп туруп шериктери аттарын чүйдөп чаптырып жиберет экен. Бирок баягы жигитке аксакалдын билбеген жерге баспа деген сөзү эсине түшүп, ал жерге атын бастырбай коет экен. Нарыл шериктери, чүү деген шериктери ошол жерде чөгүп кетет экен аттары. Кээ бир көлмөктөр бар го, айылда мисалы чоңулган жаш балдар билсе керек, дароо түшкөндө дароо чукурлук болуп кетет ал жер. Түшкөн жериңиз чукурлук. Ошол сыяктуу көлмөк экен ал жер. Бала карап туруп, аксакалдын биринчи насааты пайда берди, билбеген жерге баспады деле. Ошол насааты мени сактап калды. Биринчи айткан насаатыга, биринчи жылга иштеген кызматыма ыраазымын дейт да. Жолдо барышат. Жолдо жүрүп бара жатышып, эми курсактары ачат да. Түмөктөгү бардык нерселерди достору жешти баштайт. Бул дагы нанды алып жесе болот, бирок аманатка кыянат кылба деген эле. Аксакалдын экинчи насааты аманатка кыянат кылба деген эле. Ушул насаатыга дагы бир амал кылып кое берейин, пайдасы тийип калат деп, баягы нанды сындырбайт, жебейт. Жолдо кетип жатышып, жолдон тоногучтар, жол кесерлер, каракчылар чыгып калып, ошол жигиттерди тырыштырып, суроого алып, силер шаардан келе жаткан жигиттерсиңер, акча бар силерде. Бардык акчаны чыгарасыңар, чөнтөгүңөрдө не болсо бересиңер, болбосо өзүңөрдөн көргүлө дейт. Же барын бересиңер, же кылыч мойнуңарды кесет дейт. Жан жөкөлөр, жандагы достору бардыгы алтын тыйын иштеген, 3 жыл иштеген эмгек кылган тыйын тыпырларын берет каракчыларга. Каракчылар алат. Ам бул жигиттен алайын десе, 3 жылда 3 эле тыйынга иштеген. Байкуш. 3 эле тыйынга иштеген. Шериктеринен сурап көрүңүз, 3 эле тыйынга иштедим мен. Башка тыйын жок менде дейт. Шериктен сураса, чындап эле 3 эле тыйынга иштегенмин. Сенин сабырыңа таң калдык. 3 жыл иштеп, 3 эле тыйынга иштеген болсоң, сени жөн эле кое беребиз деп, баягын кое берет экен да. Ошондо деп, Кудайыма шүгүр деп ойлонуп, бул досторум менен бирге сапарга жолго чыккан эле айылдан. Шаарга келип, булар кандайдыр бир тыйын тыпырлар акчаларга иштеди. Бирок каракчыларга келип алдырып койду. Мен эсе 3 тыйынга иштедим, ошол 3 тыйын жанында турат дейт экен да, өзү сүйлөп кетет экен. Үйгө кайтып келип, апасыга болгон окуяларды бардыгын жайынан айтышты баштайт экен. Апасы уруштур, капа болуп, кайгырып, сыздаптыр. Уулум, мен сени иштесин деп жөнөттүм эле, башка кылдым эле. Сен иштебей келипсиң. Ушул жерде бир кыстырмак басак болбойт. Себеби азыр биздин коомго тиешелүү маселе бар да бул жерде. Биздин байкасаңыздар, Кыргызстандагы бир туура эмес түшүнүк бар. Убактыраак үйлөн дейт. Убактыраак үйлөнсөң, убактыраак балдарың бойго жетип калат. Анан сен ошол убактыраак балдарың колуңдан ичиңде алат дейт. Алдагын убактыраак үйлөнөт, тезирээк балдарын чоңойтот. Куддум ал ошол балдары аны багат. Ошондой системада.
Алар балдар мисалы үчүн балдарым чоңойот, мен Россияга жөнөтөм, балдарымды акча өзү алып келет, мен жыргап жүрө берем деген системада эптеп арамадал кылып, аралаш кылып балдарын чоңойтот да. Ошентип баягы 11-классты бүткөн бала же башыда күчтүү эмес, же физически спорттон колда күчтүү эмес, же руханий күчтүү эмес. Үч жактан күчү жок баланы, шаардын бишеге келбеген баланы прямой Россияга жөнөтөт. Ал жакта кидала болот, алданат, ыйлайт, сыздайт. Ал жакта мусулман эмес. Сенин тилиңде сүйлөгөн жол кереге онсом түгөп калды, ала кет дейт десең алып кете турган адамдар эмес ал жерде. Алго макул өзүнүн кызыны жибергендер канча. Кызынын акчасын унчукпай бекерчи, жалко жеп жаткандар канча. Кызым жөнөткөн акча деп дагы сыймыктанып коет. Кызым ушунча акча жөнөттүр мага, банктан барып алып келейин деп уялбай. Мунау бет, бул бет эмес да бул. Бул баллондун баягы кара баягы капкара баллонду күйдүрүп салсаң, капкара баягы көмүр сыяктуу бир нерселер чыгат го. Андан дагы бетер да. Бул бет деген нерсе түгө бүткөн кээ бир адамдарда. Өз кызын жиберип коет Россияга. Ата-эне бир нерсе үйрөткөн эмес баласыга. 9-класстан, 11-класстан бир өнөрдү Евроромет кыла аласың десең жок дейт. Бир иш кыла аласың жок дейт. Машина мина аласың жок дейт. А ошо бала Россияга барат, ал эмне кыла алат Россияда? Эмне жумуш кыла алат мисалы үчүн? Алданат. Кирсе разнорабочий болуп, бир жерге кара жумушчу болуп ишке кирет. Ал жерде тил билбегенден кийин аны алдайт. Ал жерде кошуна душман болот өзүңө, тууган душман болот өзүңө. Тууган душман алдап кеткенде оозуң ачылып отуруп каласың, не болуп кетти деп. Мындай жаштар көп. Анан ошол жерде сыгылып, кыйналып, сигарет чегишти баштайт, арак ичишти баштайт, ар нерсе жамандыкты ошол жактан баштап келет. Чөйрө коом көп нерсени бузат да. Анан бир нерсе кылсаң, иштей албай калып, бир нерсе кылып, акчасын алдырып калса, алданып калса, башка болуп калса, бул баланын өз вижданы да жок эде иштеш. Өзүнүн иманы да жок эде иштеш мунун. Иштейин деген ою жок эле. Бирок анчалык эч ким иштеген эмес негизи. Балаңа бир нерсе бер, анан ошону талап кыл өзүң. Балаңа өнөрчүлүктү үйрөн, бир нерселерди үйрөт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул коомубуздун бир айкы сооруларынан бири болуп калды да. Бул дагы келди, апасыга айтты, болгон окуяларды айтып берди. Ушундай болду. Апасы нааразы болду, кайгырды. Балам, сени канчалаган ойдор менен жибердим эде. Дейт да. Ошентип, мен баары баласы да, не болсо дагы баласы, чай ичели деп, курсагы чай ичели деп, баягы аманатка берген нанды берет экен апасыга. Бердим, нанды сындырса бисмилла деп, ичинен жык тыйын, алтын тыйындар чыгат экен. Сүйүнүп кубанып экинчисин сындырса, экинчисинен дагы алтын тыйындар чыгат экен. Апасынын дагы сүйүнүчүндө, баланын дагы сүйүнүчүндө чек жок эле. Бала ошондо аксакалдыга экинчи жыл кызмат кылганмын, аманатка кыянат кылба деген насаатыга дагы, кызматыга дагы ыраазымын дейт да. Эгерде бул жигит курсак ачканда аманатка кыянат кылып, достор жеген сыяктуу нанды сындырганда ичинен алтын чыгат эле. Кызыгып экинчисин дагы сындырат эле. Алтын алгандан кийин жолдо келатканда каракчылар, баягы жол кесерлер алтындарды алып коет эле. Мына экинчи аманатка кыянат кылба дегенди аткаргандыгым үчүн бул нерселер болбоду. Бул башаламачылыктар болбоду, жамандыктар болбоду. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Экинчи насаатка, экинчи жылыма ыраазымын дейт бала. Ага кой кылды, мал кылды, жандыктарды кылды, үйүн оңдоду, башка кылды, ремонт кылды. Бардыгын кылды. Эми кезек үйдөнүшкө жетип келген болчу. Кыз издешти баштады. Аксакалдын 3-насаатынын негизинде
өзүң барбаган жерге аялыңды жибербе деген насааттын негизинде кыз издешти баштады да. Мундага ким кызын берет? Эч ким кызын бербейт. Өзү барбаган жерге кантип барбасын? Көп жерлерге жуучулукка барды, бирок эч ким унаган жок. Бир апасы таптыр, бир айылдын четинде жетим кызды таптыр. Ал макул дептир. Турмушка чыгайын ушуга. Макулдугун бергенден кийин ага үйлөнбөй болот. Үйлөндү. Күндөр өтүп жатты. Бир уулду болушту. 1 жыл болгонбосо 1 жыл эч чыкпады. Өз барган жерге бардырган жок. Мунун көчөмүндө ар ким ар кандай ойдо эле да. Мисалы, жоолукчан адамды көрсө, күйөөсү менен жоолукчан аял кетип атса, бул күйөөсү канчалык камкор, канчалык жаман адам, аялына ушинтип жүдөтүп, кийинтирип алган башка деген түшүнүктөр болот да. Бирок эң азаттыкта, эң эркин аялдар бул мусулман аялдар да. Сен канчалык ачылып, канчалык тантырап жүргөндө жаш кезиңде билинбейт. Бирөөлөр сулууга кызганып, өзүнүн кумарын ойлоп, 1-2 сом берип кое берет, сен красавица башка деп кое берет. Бирок жашың өткөндөн кийин сага эч кимге пайдаң тийбей калат сенинчи. А мусулман аял ал түбөлүк аруу. Ошондой эмеспи? Күндөрдөн бир күн кыз жактын туугандарынан бир жерде той болду. Ага бардык жакындары келди. Күйөөдөн уруксат сурашты баштады. Аялыңды жибер, жакын тууганы болсо, эчтеке болбойт, жибер деди. Күйөөнүн туугандары, ата-энеси бир туугандары да ортого түштү. Уруксат бер, 1 жылдан бери көчөгө чыгарган жоксуң, башаккан жоксуң. Уруксат бер, эми барсын, көрсүн. Коомго аралашсын дегендей сөздөрүн айтышты. Бала жок дегенине карабастан баары бир аны көндүрүштү. Өмүрлүк жолдошу кетти. Тоо кеткенден кийин бул ичине сыздап ойлонду. Аксакалдын 3-чү насаатына амал кылбай бекер кылдым. Амал кыла беришим керек эле деди. Бир барайын деп тойдо аңдып артынан келет экен. Кесе аялы чындыгында бөлүнүп, өзгөчө өзү жалгыз отурат, башкалар ар кандай абалда жүрөт. Бирок аялы өзүнчө бир чекеде отурат. Ичине сүйлөштү баштады. Аялыма чындыгында зулумдук кылып койгон окшоймун. Элден алыстатып, чындап зулумдук кылган окшоймун. Ал элдерге да кошулбай калыптыр деп ичине сүйлөшүп баштады. Бир аялды көрүп калды. Апа эже, мынау кыз кем четте отурган баласы менен? Буну аста айтпа. Бул бир жетим кыз эле. Шоруна шорба төгүлгөн кыз болду бул. Өмүрлүк жолдош жакшы чыга десек, өмүрлүк жолдош дагы бир акмак экен. Эски түшүнүктүү адам экен. Өзү барбаган жерге бардырбайт, эч кайка чыгартырбайт. Мына бүгүн дагы бөлүнүп отурат. Мында көп туугандары тааныбайт, жада калса. Деп сүйлөнүп жатты. Баягы жигит ойлонуп отуруп, ошол жерде эже, ушул кызга кантип жакындасам болот? Ушул кыз мага жагып калды дейт экен. Бунун жолу оңой. Менин үйүмдүн жанында бунун үйү. Кааласаң жакындатырам. Туугандарынын үйдө калат бүгүн. Макул, канчада? Саат ушунчада. Бул пулдуу болот, акчалуу болот. Мынча кызмат акы бересиң. Макул, кызмат акы берем. Ушунча акчаны берди. Түнү ушунча саатта келесиң. Саатта келди. Түнү өзүнүн аялына өзү тааныбаган абалда ар кандай материалдарды жүзүнө бекитип алып, жашырып алып, маскачан келди. Өзүнүн аялына тийишти баштады. Бирок ал аялы өзү эч кандай калоо билдирген жок. Жакындаткан жок. Ал жерден баланы алып, өзүнүн баласын алып, урдап качып чыгып кетти. Үйүнө барып өтө таңга чейин ойлонуп отурду. Таңда турганда баласы жок. Тууган уруктар бардыгы ызы-чууга түштү. Бул күйөөсүнөн араң уруксат сурап алып келдик эле. Эми баласы жок. Кандай ызы-чуу болот эми? Ар кандай жолдорду, варианттарды издешти баштады. Бирөөсү айтты, кегеле ушул баласы күйүп кетти дейбиз.
Үйгө от кое беребиз dedi. Үйгө от коюп жиберишти. Аялын кайгырган абалда алып келишти, бир туугандары алып келишип, кечириңиз. Үйгө өрт кетти. Өрттөн балаңыз каза болду. Деген учурда үйдүн ичинен баласы чуркап чыгып, апа деген үн менен апасына жабышты. Ошондо аялга айтты, эгер сен түнү кичине калуу билдиргениңде, мулайымдык сезимиң билдиргениңде, мен ошол жерде сени өлтүрмөкмүн. Дейт да. Аксакалдын 3-чү насааты кадагын андан кийин түбөлүккө амал кыла турган болуптур. Албетте, урматтуу мусулман биртуган. Кыссадан кысса пайдала турган сабак өтө чоң да бул жерде. Өзүң билбеген жерге баспа. Аманатка кыянат кылба, өзүң барбаган жерге аялыңды жибербе. Ушул 3 насаат эле. 3 насаатты 3 тыйынга 3 жыл өмүрүн кетирип алган эле да бул жигит. Чөзүн амал кылды, жашоосу өзгөрдү. Оң жакка келди. Ошондой эмеспи? Албетте, урматтуу мусулман, ушундай. Иса алейхиссалам Марьям энебиздин баласы. Бул Кудайдын баласы эмес, Аллахтын баласы эмес. Улуу пайгамбарлардын бири, бирок Аллахтын баласы эмес. 3 компаниянын бирөөсү дагы эмес. Иса алейхиссалам жолдо барат экен, койлордун артынан кой кайтарып жүргөн бир жаш жигитке көз түшөт экен. Жигитти карап, ичине сыздап кайгырып, о жигит, ушул койлордун артынан жүргөндөн көрө илимди кууп, илим десең, илим алсаң, илимдин артынан куусаң жакшы болмок деген насаатын айтат. Ошондо баягы жигит Иса пайгамбарга, мен илимден 6 нерсени алганмын дейт. Биринчиси, адал бар экен, адал нерсе бар экен, эч качан арам нерсени жебеймин. Адал бар экен, арам нерсени жебеймин. Чындыгында, урматтуу мусулман тууганым, азыр базарга түшсөңүз, базарда миңдеген Аллах Таала наз нематтарды адал кылып койгон, миңдеген наз нематтарды көрөсүз. Адам баласы намкөрлүк кылып, миңдеген наз нематтарга көз жумуп, тууру барып, жашырып, арак-парагын, арам нерсени ичет да. Аллах адал кылганды миңдеген арам эсептелип эле кол менен эсептеп коебуз. Бирок ошол тыюу салган нерсени барып ичет. Экинчи алган илимим, чындык бар экен, эч качан калп айтпаймын дейт. Чындык бар экен, жалган айтпаймын дейт. Чындыгында жалган сүйлөштүн не кереги бар? Ачуу чындык болот. Ачуу болсо дагы айтыш керек ар дайым чындыкты. Чындык чыркырабаган жерде кыйындык ашат. Эки жүздүү адамдын 3 белгиси бар дейт го пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, убадага бекем турбайт, аманатка кыянат кылат дейт да. Ошолордун биринчи сабында жалган сүйлөйт, сүйлөсө жалган сүйлөйт дейт. Эки жүздүү адам. Чындык бар экен, эч качан калп сүйлөбөйм деди экинчи алган илим. Үчүнчүсү, кемчилик бар. Ар бир адамда кемчилик бар. Өзүмдүн кемчилигим бар экен, башкалардын кемчилигин издебейм. Чындыгында өзүңдө кемчилик бар. Башкалардан кемчилик издебе. Төртүнчү алган илимим, Аллахтын казынасы бар экен, Аллахтын рызкы бере турган казыналары бар экен, ал түгөнбөйт экен, башкалардын рызкысына көз артпаймын. Бешинчи алган илимим, шайтан өлгөн жок. Шайтан тирүү билемин. Шайтан душман экендигин билемин. Башкаларды өзүмө душман деп билбеймин. Алтынчы алган илимим, мен бейиштин босогосун аттап кире элекмин. Кадамдарым бейишке кире элек.
Бейишке кирмейинче бейиштин амалдарын аткара беремин дейт. Бейиштин амалдары канчалык кыйын болбосун, бейишке кирмейинче бейиштин амалдарын аткара беремин дейт. Албетте, урматтуу мусулман тууганым, биринчи хикаяда биринчи насаат не болду? Билбеген жерге баспа. Экинчиси аманатка кыянат кылба. Үчүнчүсү өзүң билбеген, өзүң барбаган жерге аялыңды жибербе деди. Иса алейхиссаламга бул 6 нерсени алдым деди. 6 нерсени илимден алдым деди. Биринчиси кайсыл? Адал бар экен. Адал бар экен, арам жебейм. Чындык бар экен, калп айтпаймын. Аллахтын рызкысы бар экен, башка пенделердин рызкысына көз артпайм. Оорулук кылбайм, зулумдук кылбайм, жебейм, арам жебейм, башкасы бардыгы. Төртүнчүсү, өзүмдүн кемчилигим бар экен. Кемчилик бар да бардыгыбызда. Башкалардын кемчилигин издебейм деди. Эгер чындыгында өзүңүздүн кемчилигиңизди изилдесеңиз, башкалардын кемчилигин издегенге убактыңыз жетпей калат. Себеби сизде ошончолук кемчилик көп да. А бүгүн 4 адамдын башы бириксе, гыйбат кылат. Башканын кемчилигин, мына мындай болуп кетти, ана мындай болуп кетти деп башкалардын этин жейт да. Бул эң туура эмес маселе. Бешинчиси, шайтан душман дейт. Шайтан душманым, башкаларды душман кылбаймын. Себеби шайтан менин душманым дейт да. Алтынчысы, бейиштин босогосун аттап кире элек кадамдарын. Демек, бейишке болгон сапарымды токтотпойм, амалдарымды токтотпойм дейт.